Аудиогидеп Анатолий Япаев. Эркек тана. Атасы ооруканага жатып калгандан бери чарбачылыкта Сашка өзү кожоюндук кыла баштады. Ал өзүнүн иштегендиги көрүнүп тургандай кылып бир нерсе жасагысы келди. Биринчи иретте үйдүн алдына кичинекей бакчаны оңдоп чыкты. Тооктор бакчага кирип, жөөктөрдү казып жибербесин үчүн эски сынган тактайлардын ордуна жаңыларын уруп чыкты. Андан кийин өзүнүн ити үчүн коройго кичинекей үй куруп койду. Итти Эндол деп чакырышчу. Мордва тилинде бул чагылган дегенди түшүндүрөт. Эндол башын чыгарып карап тургандай кылып кичинекей терезеде чыгарып койду. Бир жол эртең менен Сашка атамдын балтасын алып усталарга барсам эмне болот деп өзүнөн өзү сурады. Анан дароо керебеттин алдындагы атасынын балтасын алып чыкты. Мизин караса курч экен. Бирок бир жеринин мизи кетилип калыптыр. Көрсө, Эндолго үй куруп жатканда балта мыкка тийип калган окшойт. Эчтеке эмес, деп ойлоду Сашка. Жыгач усталардын кайрагы бар эмеспи? Курчутуп койсом албарс болуп калат. Эртең мененки тамагын ичкенден кийин Сашка эшик алдына чыгып, анан кадимки усталардай балтаны ийнине салып алып жөнөй береринде кошунасы Анюта Овтина чыга калды да аны токтотту. Сен кайда бара жатасың, Сашка? Жыгач усталардын бригадасына. Усталарга дейсиңби? Овтина таң калган түрдө кайрадан сурады. Анда эмне кылмакчысың? Же алар менен уй сарай курушасыңбы? Ооба, деди Сашка күндө колхоздун курулушунда иштеп жүргөн кишилерче ишенимдүү компоюп. Сенсиз деле курушат. Үйдө отура берсеңчи. Сенден кайсы курулушчу чыксын? Бирок Анюта Овтина өзүнүн туура эмес айтканын сезе койду. Мындай деп айтпаш керек болчу. Сашканын кабагы бүркөлүп, көзүнүн төбөсү менен карап калды. Кошунасынын шаштысы кетип оңтойлуу жакшы сөз айтууга аракеттенип жатты. Мен сага мындай деп айткым келген эмес, Сашка. Мен жөн эле сени усталар кабыл албайт деп айтайын дегем. Сен кичинекейсиң да. Мен чоңмун, кабыл алышат, деди Сашка. Бир колуна тамак салган баштыгын, экинчи колунга балтасын кармап, Сашка жолго чыкты. Жерге узун көлөкө түшүп калыптыр. Бактын арасынан түшкөн күндүн нуру чачырап, чөптүн үстүндөгү шүүдүрүмдү чагылдырып жаркыратып турган эле. Көпөлөк кууп, ойноп жүргөн Эндол болсо Сашканы көрө коюп, чуркап келип эркелеп, мени да кошо ала барсаң, дегендей жалдырап карап калды. Эндол, түндө сен жаңы үйүңдө кандай уктадың? Деп сурады. Сашка өзүнүн итинен, уктаган жоксуңбу? Эмне үчүн? Тоокторду кайтардыңбы? Азаматсың. Эндол, сен менин кайда бара жатканымды билесиңби? Билесиңби? Көрдүңбү менин ийнимдеги балтаны? Ооба, уй сарай курушамын. Атамдын ордуна иштегени бара жатамын. Мени усталар кабыл албайт деп турасыңбы? Эмне үчүн кабыл албайт экен? Мен сага жаман үй куруп бердимби? Сенин үйүңдүн ал эмес тепкичтери да, желекчеси да бар эмеспи? Шамалдын кайдан болорун дайым көрсөтүп турат. Усталар мени кабыл алышат го, деп ойлойм. Алардын бригадири Митяй чоң атамдан суранамын. Сен аны билесиңби? Жакында ал биздикине мотоцикли менен келип кетпеди беле? Анда атам үйдө болчу. Сен Митяй чоң атама аябай үргөнсүң. Эндол, ага үрбөш керек болчу. Канча кылса да ал усталардын бригадири эмеспи? Андан көрө үйгө бар. Сени көрсө, мени бригадасын албай коет. Бирок Эндолдун үйгө кеткиси келген жок. Ал Сашканын алдына түшүп алып, бирде токтоп, бирде шуркап жүрүп отурду. Митяй, чоң ата, уй сарайдын жанында жок экен. Баш кийимин чакчарала кийген сары киши Сашканын суроосуна жооп берип, бригадирдин курулуш үчүн керектүү буюмдарды алып кеткендигин жана качан келерин бир Кудай билбесе, эч ким билбей тургандыгын айтты. Эми Сашка андан Кудайдын кайда экендигин сурап калды. Тигил киши баш кийими кыйшайганча боор эзиле каткырып күлдү. Ыкшып күлгөн бойдон ал Сашканы колдон алды да кайдадыр бир тарапты көрсөттү. Тетиги алыстагы дөбөдөгү үйлөрдү көрдүңбү? Ал татарлардын Юнки деген кыштагы. Ошолордун Кудайы болуптур. Азыр ал Кудайдын кай жака качып жоголгонун эч ким билбейт. Эмне үчүн качып кеткен? Анткени ага эч ким ишенбей калыптыр. Ал ким болуп иштечү экен, ошол Кудай? Кептин баары ошто иштебегенде жатпайбы? Ал биздин мордвалыктардын Кудайы сыяктуу иштебестен эле асмандын бир жеринде жашаган, анан ага элдер сыйынышкан. Бул баш кийимин чакчарала кийген сары кишинин тамашалап жатканын Сашка эми гана түшүндү, бирок ага таарынган жок. Сашка бир аз кайратына түштү. Анан иштеш үчүн келгенин ага айтып берди.
Туура кыласың, уулум. Ал Сашканы мактап койду. Эгер элдин баары эле Кудайга ишенип карап отурса, анда ишибиз жаман болмок. Заводдор жана космос корабльдери гана эмес, мына бул уй сарайды курууга да кудурет жетпейт болчу. Иш жөнүндө болсо бир нерсе ойлоп табабыз. Анан жете келген усталарга кайрылып, бул ачык айрым киши мындай деди. Эй достор, мына бул жигитти бир жерге коюш керек. Бизге иштегени келиптир. Сен өзүң Самсоныч, бригадирдин ордуна калбадыңбы? Өзүң эле орноштуруп балага иш бер. Анан Дмитрий Петрович келет да, жашы жете элек баланын ишке алгандыгың үчүн көрсөтөт сага. Муну усталардын арасынан бети тегерегирээк келген киши Сашкага ишенбегендей түр менен айтты. Ал адам албетте Сашканын эндолго кандай сонун үй курганын билбейт да. Эгер аны билгенде антип айтпас беле. Сашка болсо бир колуна тамагын салган баштыгын, экинчи колунга балтасын кармаган бойдон тура берди. Жашы жете элек деген сөз жанына батып кетти окшойт. Эмнеси болсо да аягына чейин түшүндүрүүнү чечти. Ава, мен атамдын ордуна иштөө үчүн келдим. Ал ооруканада жатат. Мен кичине эмесмин, 12ге чыктым. Бул Семен Шумбасовдун уулу эмеспи? Бул өзүбүздүн киши. Баш кийимин чакчарылта кийген сары киши эми чоң кубаныч менен сүйлөдү. Ушул сөздөр Сашканын жүрөгүн жылытып ийбедиби? Баштыгын коёр жай издей баштады. Аңгыча болбой жолдон прицеп сүйрөгөн машина көрүндү. Машина уй сарайга жакын келгенде Сашка машинада узун жыгачтарды тартып келишкенин көрдү. Жүк машина келип токтоп калды. Машинанын кабинасынан шофёрдун мурда Митай чоң ата түштү. Ал өтүкчөн жана көйнөкчөн экен. Белин кур менен курчанып алган. Иш менен алаксып жатып байкаган жокпу же көрбөй калдыбы? Ал Сашкага көңүл бурган жок. Машинаны карап чыгып, жүгүн түшүргүлө деп буйрук берди. Эркектер тез эле машинанын бортторун ачып жиберишип, узун жыгачтарды биринин артынан бирин калтыратып жерге ыргыта башташты. Бир аздан кийин машинадагы жүк бүт түшүрүлүп бүттү. Усталар ордотуларына кетишкенде Тамашакөй Самсоныч Сашка менен бригадирдин жанына келди. Дмитрий Петрович, мына бул жигит иш сурап келиптир. Сашкабы? Митя чоң ата ага карап колун сунду. Саламатсыңбы, дос? Кандай иштегени келдиң? Жыгач уста кылып алыңыз, Митай чоң ата. Уй сарайдын чатырында иштей алам. Чатырды аштаган жеринде да. Сашка тамак салынган баштыгын жерге кое салып, көчүнүн болушунча балтасын жерде жаткан жыгачка матыра урду. Чын эле анын жөндөмдүүлүгүнө ишенишпейби? Эмесе мындай, Сашка, деди бригадир бир аз ойлонгондон кийин, чатырга тажрыйбалуу усталар чыксын. Сен болсоң бул чабак жыгачтарга тур. Кабыктарын тазалаш керек. Эгер кабыктары менен коюлса, пайда аз болот. Тез эле чирip кетет. Мына сага иш, уулум. Албетте, буларды тазалоо анчалык кыйын деле эмес. Усталыгыңды көрсөтө албайсың. Бирок айла канча? Бул жерде иштегенге да киши керек. Анын үстүнө Митай чоң ата кимди кай жерге коюуну өзү билет. Тартип баардык жерде керек эмеспи? Эгер командирди укпай койсо, анда кандай иш болот? Мисалы, Сашка, сен аны жакшы билесиң. Ар бир эле баланын космоско учуп баргысы келет. Анда жерде ким калат? Ким иштейт? Ким жер айдап, ким эгин себет? Нансыз космоско да уча албайсың. Усталардын бригадасына келгенден бери Сашкада ушундай ой пайда болду. Митай чоң ата Сашканын балтасын куржутканга жардам берип, тамак салган баштыгын бош жакага салып, кудукка түшүрүп коюусун буйрду. Ал жерде муздаткычта тургандай эле муздап турат, дейт чоң ата. Узун жыгачтын бир тобун тигиндейирээк сүйрөп барып ташташты да Сашка ишке киришти. Булар токойдон жаңы гана кыйылган узун бойдеректер болчу. Бирөөнү балтасы менен бир нече жолу уруп көрүп, Сашка анын кабыгын сыйрыганга аракеттенип көрдү. Бирок кабыкты жыгачы менен кошо чаап, жырткычтын терисин эти менен кошо сыйраган эби жок аңчыдай кыйналып жатты. Ментип иштесең, бүт жыгачты кескилеп таштайсың да, деп Митай чоң ата анын балтасын колуна алды. Карап тур, кантип тазалашты. Балтанын мизи менен жыгачтын кабыгын оңой эле сыйра баштады. Бир аз убакыттан кийин Сашка иштегенге үйрөнүп, анын алдында өзү тазалаган 3 байтерек жатты. Балтанын үнү уй сарайдын чатырчасына да тынган жок. Алтын балык сындуу чамындылар туш тарапка учуп жатты. Усталар чатырдын аштаган жерин бүтүрүп жиберишти. Сашка да өзүн кадыресе устадай сезип жатты. Анын колу менен тазаланган байтеректер чатырдын ашталган жерине коюлат эмеспи? Андан соң чатырды темир менен жаап коюшат. Күн түш болгон ченде куруучуларга машина келди. Аспаптарын кичинекей кампага коюшуп, усталар биринин артынан бири машинага түшүп, тактай орундуктарга отурушту. Ишиңди токтот. Колхоздун ашканасына тамактанууга барабыз. Тезирээк, бол, деп кыйкырды Митай чоң ата Сашкага. Тезирээк олтур.
А менин өзүм алып келген тамагым бар, деп айткысы келди Сашка. Сен эми биздин коллективге кошулдуң. Чогуу тамактанабыз. Сашка чуркап барып балтасын койду да кудуктан баштыгын алып чыкты. Анан ооруканага атасына да барыш керек да. Калпакчан сары киши Сашканы колдон тартты эле, Сашка машинанын үстүндө усталардын арасында болду да калды. Бригадир эң акырында келди. Баары отурду дегенде ал бир катар карап чыкты да шофёрго айдай бер дегендей ишарат кылды. Колхоздун ашканасы айылдын борборунда бир кабат узун имаратта жайгашкан. Усталар келип кирген чоң залда жарык жана ыңгайлуу эле. Бир нече столдо небак тамактанып жатышыптыр. Сол жагында ашкана көрүнүп турат. Ак топучан ашпозчу аял терезеден бууланган табактарды берип жатты. Митай чоң атанын бригадасы да келип олтурушту. Ашпозчунун колунан табактарды алып эркектер столго коюп жатышты. Столдон Сашка орун алды. Ал Митай чоң ата менен эртең менен көзүнүн кудайын айтып, Сашканы шакаба чеккен сары кишинин ортосунан орун алды. Азыр баш кийимин тизесине коюп, сары киши шамдагайлык менен тамактанып жатты. Сашка баштыгынан усталарга бир нерсе алып чыгып берейин деди эле, тигилер болбой коюшту. Эчтекенин кереги жок. Болбосо ашкананын тамагын түгөтө албай калышат. Аны Сашка өзү да түшүндү. Жаңы капустадан жасалган эти бар тамактан кийин столго аюунун этинен жасалган котлет коюлду. Анан алма жана ысык кофе берилди. Усталар ынтымактуу жана көңүлдүү тамактанып жатышты. Ашканада эмес, иш үстүндөгүдөй сезилип жатты. Сашка алардан калбоого аракеттенет. Эшикке ал бригадир менен бирге чыкты. Мен ооруканага атама барып келе калайынчы, Митай чоң ата. Сашка баштыгын кыса кармап турду. Абышка бир аз ойлонуп туруп, бүт бригадасын өзүнө чакырды. Семенге ооруканага биз дагы келип чыгалы. Ал кантип калды экен? Алар ашканадан алма, магазинден печенье жана конфет сатып алышты. Ошентип алар бүт бригадасы менен оорукана тарапка бет алышты. Сашка болсо баштыгын көтөрүп бригадирдин катарында бара жатты. Ушул тапта атасы терезеден карап турган болсо эмне? Анын уулу жыгач усталар менен келе жатканын өз көзү менен көрсө кандай жакшы болор эле. Ак халат кийген бригаданын мүчөлөрү үстүнө киргенде Семен айтууга сөз таба албай, аябай кубанып туруп калды. Акырында толкунданганын бир аз басып мындай деди. Туугандар, алып келгендерин тумбучкага коюп, өздөрү керебеттин жанындагы стулдарга отурушту. Кээ бирлери тим эле туруп турушту. Жакшы болуп калдыңбы, Семен? Жаткандан жадап кеткен жоксуңбу, деп сурады Митай ата. Жадабагандачы, эчак эле качып кетет элем, бирок мынтип кармап жатышпайбы? Усталар иштеги болгон жаңылыктарды айтып беришти. Тезирээк сакайып бригадага кошулуусун каалашты. Ал уулуң үчүн тынчсызданбай эле кой. Ал бүгүн бизге жардам бериш үчүн келиптир. Сенин уулуң эр жетип калыптыр, деди бригадир.